Кыргыз тили бул чоң Манасты, океандай болгон Манасты өзүнө батырган чоң бир башка өлкөлөрдүн дагы чыгармаларынан 2 эсе 10 эсе чоң болгон бир чыгарма. Манасты окуп жатканда өзүң жан дүйнөң менен кирип окушуң керек. Ошол учурда өзүң түшүнбөгөн, такыр укпаган сөздөрдү дагы кезиктиресиң. Ага кызыгып, ошол сөздүн маанисин, маңызын түшүнүү үчүн тереңдетип окуш керек. Бул ошол жалпы кыргыз элинин эзелтеден келе жаткан сөздөрү, макал лакаптары, каада салттары жалпысынан баардыгы ошол Манас эпосунда камтылган десем жаңылышпайм. Себеби Манас эпосун окуган ар бир жаран, ар бир кыргыз жараны кыргыз элинин толук кандуу салты жана макал лакаптары жөнүндө кеңири маалымат ала алат. Жана ошондой эле Манастан интеллектуалдык таймашыны менен окуучулар Манасты окуп келет. Ошол учурда Манасты окуган окуучулар көптөгөн кыргыз сөздөрүн, мурунку сөздөр менен тааныша алат десем жаңылышпайм. Себеби мен өзүм Манас таануу конкурсуна катышканмын. Жана ошондо өзүм түшүнбөгөн, такыр укпаган, мектептен дагы, сабак учурунда да, үйдөн дагы такыр кезиктирбеген сөздөрдү окуйм. Ошол учурда бул кандай сөз деп бул кандай сөз, эмне болгон сөз деп аны андан ары билип, андан ары окуганга аракет кылып окугам. Жана баардык кыргыз жарандарын, окуучуларды Манасты окугула демекчимин. Себеби ошол нерсе менен кыргыз тили өнүгө алат. Жана ошондой эле бул баардык окуучулар, баардык Кыргызстанда жашап жаткан жарандарыбыз кыргыз тилинде сүйлөшү шарт. Аны биз кичинекейибизден өзүбүз ошого көнүшүбүз керек. Жана эң негизгиси кыргыз кимин баарыбыз ырдашыбыз керек жана аны жатка билишибиз керек.